саламатсыздарбы достор. Сиздер менен бул сабакта биз JavaScript программалоо тилиндеги эң алгачкы кодубузду жазабыз достор. Ал үчүн мен десктопко уже Learn JavaScript деген папка түзүп алдым. Бул папканы биз веб-штормдун жардамы менен ачып алабыз. Негизи бул жактан ачып алсам да болот. Learn JavaScript'ти ачып алайын. Достор, мен өзүм үйгөнүп калган, өзүм код жазган веб-шторм программасыны куралын колдонуп жатам. Сиздер өзүңүздөргө кайсыл программа ыңгайлуу болсо, ошол куралды, ошол программаны код жазуу үчүн колдонсоңуздар болот. Жанагы эле Sublime Text, Notepad++, Visual Studio деген программалар бар. Мен болсо өзүмө ыңгайлуу болуш үчүн веб-шторм программасын тандап алдым. Эми достор, бул жерде Learn JavaScript деген биздин папкабыз турат. Бул жерге достор HTML index.html деген файлды түзүп алабыз. Себеби JavaScript достор, скрипт негизи ушул HTMLдин ичинде иштейт да. Ошон үчүн HTML файлы бизге сөзсүз керек. Биздин баракчабызга JavaScript'тин кодун кошуу үчүн ошол баракчабыздын кайсыл баракчага керек болсо JavaScript код, ошол баракчага чакырып алабыз. Мисалы бизде index.html деген уже алгачкы страницабыз бар дейли, ошол страницага JavaScript кодун жазабыз. Биздин страницанын тайтылын Learn JavaScript деп коеюн. Эми достор, бул веб-штормдун негизги бир плюс жагы бул программаны өзүндө гана иштетип алсак болот. Бул жерден веб-штормду басып туруп эле иштетсек болот. Же болбосо бул жерден өз подсказка көрсөтүп турат. Google Chrome'до же Mozilla'да ачып алсак болот. Монтип. Же болбосо бул жерде атайын программаны иштетүү үчүн бул жерде Run деп турат. Бул басып туруп иштетсек, бизге Google'да уже дефолт түрүндө биздин программаны иштетип берет достор. Мен болсо ыңгайлуу болуш үчүн өзүбүз эле ошол баракчада ачып алайын. Биздин бул баракча ачылды. Мисалы бул жерге h1ге Learn JavaScript деп жазсам, уже бул жактан чыкты. Достор, эми скриптти жазуу үчүн, JavaScript программалоо тилин жазуу үчүн бизге эң алгач скрипт деген тег керек болот да. Ошол скрипт деген тегти ачып алып туруп, бодинин ичинде ачабыз. Бодинин ичинде ачып, ушул жерде код жазсак болот. Андан сырткары дагы бир кошулчу нерсе, кантип кошсо болот? Бул скриптти hit бөлүгүнүн ичине скрипт деп туруп жазып, ушул жака код жазсак болот. Ушул жерде кодду жазып алсак болот. Же болбосо ушул жерге башка сырткы JavaScript кодун ушул жерге алып кирип, башкача айтканда тушташтырып кошуп алсак болот. Эми көрөлү достор, биз скрипт дегенди бодинин ичине жаздык. Бул сөзсүз түрдө бодинин ичине жазылат. Бул бодинин ичиндеги кандайдыр бир элементтин ичине жазылбайт. Бул өзүнчө бодинин ичинде отдельный скрипт болуп жазылат дагы. Ушул скрипт деп ачып алып, бунун ичинде толтура өзүбүздүн кодубузду, JavaScript кодубузду жазсак болот достор. Эми карап көрүңүздөр, биз эң биринчи өзүбүздүн кодубузду чыгара турган болсок, document write деген функция бар. Бул document write дегенибизде, document деген бул биздин документибиз, жана write деген чыгаруу деген, жазуу дегенди билдирет да. Document write деген функцияны чакырып, анын ичине hello world деп жазсак, негизи эле эң алгач программаны жазда биз hello world сөзүн чыгарып алабыз. Салам дүйнө депчи. Баардык эле программаны жаңы үйрөнүп аткандарда hello world сөзү чыгат да. Бул көнүмүш болуп калган. Hello world деп сөзүбүз иштеп чыкты. Ошол эле hello world'ду достор, эгерде биз hit бөлүгүнө жаза турган болсок, бул жерде hello world өчүрүлдү. Себеби бул жерден бодинин ичинен биз кодду өчүрдүк. Ушул кодду эле hit бөлүгүнө жаза турган болсок, бул жактан да чыкты. Достор,
мурда скрипт деп туруп анын ичинде type'ты көрсөтөт элек да. Text JavaScript депчи, бул скриптин тиби text JavaScript текст түрүндөгү тип деп айтат элек. Бирок азыркы жаңы JavaScript'ин жаңы версияларында буну жазыштын кереги жок. Андан кийин достор, биздин JavaScript кодубуз мурда кээ бир браузерлерде иштебей калат болчу да. Азыркы көп браузерлерде уже өнүгүп JavaScript көп жакта колдонулуп баштаган үчүн JavaScript ар бир браузерде уже дефолт түрүндө орнотулган да. Мисалы, мурда JavaScript бул жерде JavaScript иштеп атат, себеби бул жерде уже дефолт түрүндө орнотулган болгондугу үчүн. Мурдалары JavaScript иштебей калбаш үчүн NoScript деген тег бар. Ошондо no деп жазсак, анда биздин бул жерде эгерде JavaScript иштебеген болсо, анын ордуна no деген сөз чыкмак да. Азыркы бардык браузерлер уже JavaScript'ти поддержка кылат. Кээ бир гана браузерлер кылбай калышы мүмкүн, ал эски версиясы болушу мүмкүн. Ошондуктан NoScript деп туруп ал жерге no JavaScript деп койсок болот да. Эгерде биздин браузерибиз JavaScript'ти поддержка кылбаса, анда бизде NoScript деп чыгат. Поддержка кыла турган болсо, анда сөзсүз түрдө биздин скриптибиз иштейт. Бирок азыркы учурда бардык эле браузерлерде уже скрипт иштейт. Ошол достор, ошондой эле дагы бир скриптти кантип биздин баракчага кошуп алуунун жолу бар. Ал деген атайын JavaScript'тин өзүнүн index.js деп түзүп алайы. Өзүнүн аталыш форматы болгон өзүнчө файл бар. Index JavaScript деп туруп, анын форматы JS түрүндө болот. Бул жака кодду жазып туруп, бул кодду биз бул немеден чакырып алсак болот, достор. Hit бөлүгүндө бул кодду чакырып алсак болот. Мисалы, бул жерге ушул эле document write'ты жаза турган болсок, hello world деп мен кашан кавычканы унутуп калыптырмын. Hello world деп жазсак, биздин hello world'убуз азыр бул жерден чыкпайт, себеби биз бул скриптти биздин документтин ичинде чакыра элекпиз. Бул скриптти кантип чакырабыз, достор? Бул скриптти чакырыш үчүн hit бөлүгүндө скрипт деп ачып, ал жерде CRC деген бар. CRC'ге бул source дегенде уже скриптин адресин көрсөтүп туруп чакырсак болот, достор. Караңыздар, уже бизде hello world деген сөзүбүз чыкты. Ушундайча башка сырткы файлды ушул жерден чакырып алсак болот. Ошондой эле башка андан да сырткы файл боло турган болсо, скрипт деп ошол файлдын толук адресин жазып көрсөтсөк болот да. Мисалы, https-тен башталат, https деп туруп ошол сырткы файлды ошол жерге чакырсак болот. Мисалы, кандайдыр бир сырткы адрестеги скриптти чакыра турган болсок, ушул жерге ушинтип чакырып алабыз. Ал эми өзүбүздүн ички папкабызда жайгашкан индекс чакыруу үчүн моундай түрдө чакырып алабыз. Же болбосо кандайдыр папкалардын ичинде боло турган болсо, биз слэш белгисинин жардамы менен чакырып алсак болот. Монтип туруп башка биздин папканын сыртында боло турган болсо, ошол слэштердин жардамы менен папкага жол ачып чакырсак болот, достор. Достор, биз сиздер менен кантип JavaScript'ти биздин index HTML'ге кошууну үйрөндүк. Негизги 3 жолун айттым. Бул биринчи жолу бодинин ичинде скрипт түзүп алуу. Андан кийин ошол бодинин ичинде скрипт деп, ошол скрипттин ичинде JavaScript кодун жазса болот. Же болбосо hit бөлүгүнүн ичинде скрипт деп туруп, ошол жерге эле hit бөлүгүнүн ичинде код жазса болот. Же кандайдыр сырткы файлга жазып, ошол сырткы файлды index.html'де чакырып алса болот, достор. Эми, достор,
JavaScript'te комментарий кантип алынат экенин үйрөнө турган болсок, JavaScript'te достор комментарийди эки түрдүү алса болот. Мисалы, hello караңыз. Эми достор, кандай комментарийге алабыз? Мисалы, бул жерде азыр бизде hello world деп чыкты, бирок биз достор hello world'убуз чыкты. Бул жерге 1 деп коеюн. Hello world. Караңыздар, биздин hello world деген сөзүбүз 3 сапчада чыкты. Эми достор, биз бул жерде бир гана бул hello world дегенди комментарийге ала турган болсок, анда 2 слештин жардамы менен комментарийге алабыз. Бул жерде алынган комментарий браузер тарабынан окулбайт достор. Бизде hello деген гана сөз чыкты. World деген сөзүбүз уже бул комментарийдин ичиндеги код окулбай калды дагы, аны браузер окуган жок. Ошондой эле достор, бул 2 слештин жардамы менен биз бир гана сапты комментарийге алып коебуз. Бир канча сапты комментарийге алыш үчүн биз слеш, андан кийин жылдызча жана аягында акыркы сап кайсыл жерден сабыз жабыла комментарий жабыла турган болсо, ошол жерден жылдызча жана слешти ачып комментарийге алсак болот. Караңыздар, биздин бул жерде бир эле строкабыз, бир эле сабыбыз комментарийге алынды, бул жерде слеш жылдызчанын жардамы менен 3 сабыбыз комментарийге алынды достор. Достор, биз сиздер менен комментарийди дагы үйрөндүк. Анда кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.